Kesilişte kim birinci жүрөт? Азыр бул сүрөттү карасак, бизге кесилиш көрсөтүлүп атат дагы, кесилиште 4 унаа турат. Суроо кандай болду? Ким биринчи жүрөт деген. Аны кантип билебиз? Биз жол белгиге карайбыз. Азыр кызыл унаанын оң тарабындагы жол белгини карасаңыздар, жол бер деген белги турат. Демек, кызыл унаа экинчи даражалуу жолдо экен дагы, ал алдыдагы унааларга жол бериш керек экен. Анан анын төмөн жагындагы досканы карагыла. Доска табличка бул негизги жолдун багытын өзгөргөнүн билдирет. Ошондо азыр досканы караганда, кара сызыкты карасак, сары унаа тараптан келип туруп, жашыл унаа тарапка бурулуп кеткен. Ошондо негизги жолдо кайсы унаалар экен? Сары унаа менен жашыл унаа. Ал эми кызыл унаа менен жүк ташуучу унаа экөө тең экинчи даражалуу жолдо. Азыр жашыл унаа биринчи жүрөйүн десе, сары унаа оң тарабынан келип калган үчүн ал биринчи жүрө албайт. Сары унаага жол берет. Ошондо бул жерде сары унаа биринчи жүрөт, анан жашыл унаа, анан үчүнчү жүк ташуучу унаа, анан төртүнчү кызыл унаа. Азыр эми бул жерде суроо кайсы унаа биринчи жүрөт дегенде, сары унаа деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.